وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Ali İmran suresi 135. ayet. Allah Taala aytat: "Buzuq işler menen alektengenler, özlerini özleri zulüm kılganlar, Kudaydı esteşip, Kudaydan keçirim suraşsın. Alardın kılgan günölerini Kudaydan başka kim keçire alat?" deydi. Hurmatlı mekendeşim, arı kalçabaylı, beri kalçabaylı, kanday gana başımızdan jakşı jaman kündör, sıymıktana turgan, jirkene turgan, Kuday Taala'nın asına oruna uyala turgan, uyalbay turgan, kançalagan işlerdi kıldık. Biroq bugün Ramazan ayında keliniz, pakatemiңiz barında, ömür barında, vakit barında, Kuday Taala uşintip keçirem dep atsa, rahmatımды жаадырам деп атса, бактысыздардын катарынан өчүрүп, бактылуулардын катарына, бактылуулардын тизмесине киргизем деп атса, өткөн күндөргө, бузукулук иштерибизге, кылган зулумдуктарыбызга Kuday Taala'nı zikir kılıp estep, Kudaydan keçirim suraylı. Allah Taala aytat: "Ve men yagfiru zunuba illallah." Kudaydan başka günöler daha kim keçirişi mümkün değil. Oşonduktan kelingizler Kuday Taala'dan keçirim suraylı da tawbalarыбызга köp Allah Taala'dan tawba kılıp, ilk Ramazan ayı menen koştoşkon учурда tek kana Ramazan menen koştoşpostон, эмне мына ошол günöler menen da koştoşup, eneden жаңы туылгандай болуp, Kuday Taala'nın astında эмне мына ошол günөөсүз Ramazandan çıkıp mından arkı жашообузду Allah'ın rahmati menen günöөлөрдөн tosolungan, günöөлөрдөн tıyılıngan, şeytanın vasvasasынан kutulgan, Kudayga moyun sungan avalda momun pende olup, imanlуу pende olup, Kudayдын süygön pendesi olup, kalgan 50 yıllık, 60 yıllık, 20 yıllık, 10 yıllık, kebiröөлөрдүн 1 yıllık gana ömrü kaldı. Былтыр Ramazanda kançalagan bir tuğandarыбыз bizdin katarыбызda эле. Бирок бүгүн eğer nazar sala turgan bolsok, 2023-жылдын орозосунда кээде үйүбүздүн төрүнө конок болгон аталарыбыз жок, апаларыбыз жок, жакындарыбыз жок, досторубуз жок, биз менен чогуу таrawihге келген жамааттагы аксакалдарыбыз жок. Канчалары о дүйнөгө жараткандын астына кетти. Кээ бир мусулман бир туугандар үчүн дагы быйылкы биздин кармап аткан орозобуз. Мекендешим, балким акыркы орозодур. Келиңиздер ушул вакытты үнөмдөп, Кудай Таала берген мүмкүнчүлүктү бир туура пайдаланып, кечирем десе, меримим төгөм десе, бактысыздардын катарынан өчүрүп, бактылуулардын катарына кошом деп аткан учурда, жараткан Аллах Таалага тооба кылалы дагы Рамазан айын ибадат менен өткөрөлү, Рамазан айын тооба менен өткөрөлү, Рамазан айын өзгөрүү менен өткөрөлү. Эгер биз бүгүн өзгөрбөсөк, бүгүн оңолбосок качан өзгөрөбүз? Жараткан Аллах Таала бул Рамазан айын пенделерди оңолууга, өзгөрүүгө багыттап, өзгөчө бир мүмкүнчүлүк кылып берди. Кереметтүү Кур'анда Аллах Таала Ra'd surasında "İnnallaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Taala bir kavmdi özgörtpeyt, oңoltpayt, alar özlerini özleri özgörtmeyinçe, oңolmoyunça deydi. Kelingizler, aga buga şıltay berбестен жаратканга чыныгы ихлас менен ибадат кылалы, чыныгы ихлас менен тооба кылалы. Буга чейин өткөргөн пендечилик, инсанчылык кылып, күнөө менен өткөргөн күндөрдүн бардыгына чекит коелу, точка коелу. Бүгүн келиңиздер bir Кудай Таалага кайрылып, поворот жасайлы. Жаратканга тооба кылып, mana aldıda dağı bir kança mana Ramazan ayına emi gana kirişip olturabız. Aldıda dağı 25 günden aşık vaktımız var. Mına uşul kündörde emne ibadat menen ötkörgөнгө жараткан Аллах Таала ар бириңиздерге мүмкүнчүлүк берген болсун. Жараткан Аллах Тааладан суранарыбыз, урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар, ар бирибиз дагы Рамазан келип калды, дагы орозого келип калды. Кудайга шүгүр башка ифтарлык кылыш керек, ороза тутуш керек дей бербестен өткөн өмүрдөн эсеп алалы. Арабызда 60-чы орозонусун кармап аткандар, 60-чы орозо менен жолугуп аткандар бар. Арабызда ошол эле учурда алдыда дагы 20 орозо, 30 орозо менен жолуга тургандар бар. Бирок эч кимибизге кепилдик жок, дагы бир орозо менен жолугат деген. Балким урматтуу мекендешим, мен үчүн же сиз үчүн бул быйылкы орозо акыркы орозодур. Ошондуктан келиңиздер жаратканга тооба кылып, Кудай Тааладан кечирим сурайлы. Аллах Таала Нур сүрөсүнүн 22-нчи аятында: "Ала тухиббуна айгфираллаху лакум валлаху гафурун рахим." Аллахтын силердин кечирүүсүн каалабайсыңарбы? Жакшы көрбөйсүңөрбү? Аллах Таала силердин бардык күнөөңөрдү кечирет анткени Аллах Таала кечиримдүү, ырайымдуу, мээримдүү дейт. Allah keçirүүсүн каалай турган болсок, Allah бизди сүйүүсүн каалай турган болсок, жакшы көрүүсүн каалап, карынан чыгарып, бизди өзү разы болгон, өзү сүйгөндөрдүн катарына кошуусун каалай турган болсок, урматтуу мекендешим, Рамазан айынын ар бир мүнөтү, ар бир секунду, күнү, түнү аярма менен жасайлы. İbadat менен өткөрү, тооба менен өткөрөлү.